Москва районунда сугат менен көйгөй жараткан маселе жок. Бул тууралуу райондук суу чарба башкармалыгынан кабарлашты. Дыйкандарга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында алардын айдоо талааларына жеткиликтүү кылып суу берилүүдө. Күндүз гана эмес, түнкүсүн дагы үзгүлтүккө учурабай өткөрүлүп турат. Маалыматка караганда түнкүсүн сугаруу өсүмдүккө пайдалуураак. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун базары Төрөбаев Бакыт Эргешевдин программасынын алкагында биз 174 гектар жерди капельный орошениеден өткөрдүк. Андан 118 гектар кант кызылчасы, 56 гектар болсо жүгөрү да бүгүнкү күндө. Буюрса ушул азыркы бүгүнкү күндө бизде кызылчанын уже акыркы сугаттары сугарылып атат, жүгөрү бүттү, анан көп жылдык беделер. Анан ушул экинчи урожайга жүгөрү, сивоско, сабиз, андан тышкары редка жашылчалар бар да бүгүнкү күндө. Айдаган өсүмдүк жашылча жемиш өндүрүмдөрүн талапка ылайык сугарып, мол түшүм алып жатышкан дыйкандар райондогу суу чарба башкармалыгына ыраазычылыктарын билдиришти. Айтымдарында талааны сугаруу опурталдуу деле маселе эмес, жыл сайын эле жетиштүү сугат болуп турат. Ал эми өзгөчө быйыл эч кандай көйгөй жаралган жок. Ошол себептен жакшы түшүм алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Сугат күнүнө берилет, бир сутка болуп эсептелинет. Көбүнчө түнкү сугат жакшы болуп, ошону өздөштүрүп жатабыз азыркы учурда. Түнкү сугат жакшы өзүнүн пайдасын көбүрөөк берген өзүбүздүн тажрыйбалар көргөзүп турат. Азыркы учурда ушул сугат суусу Кудай буйруса жетиштүү, бардык жерге жетиштүү эле болуп турат Москва району боюнча. Ушу көп жылдан бери ушу дыйканчылык менен аракеттенебиз. Эми жылдагыдай эле Кудай буйруса суу жакшы сугарып атабыз. Күндүз, түнкүсүн да сугарабыз. Эми Кудай буйруса бир 2-3 полив менен кызылчаны бүтүрөбүз окшойт да буйруса. Суу маселеси дайыма эле жакшы. Убагында алабыз, убагында сугарабыз. Түшүмүбүз да Кудай буйруса жакшы быйылкы жылга. Адистер белгилегендей сууну ысырап кылбай, үнөмдүү сугаруу үчүн дыйкандарды тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөрүү боюнча атайын семинарлар уюшулуп турат. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, Утуир Качуй, Москва району.